Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо акыркы жаңылыктарга кайрылсак, ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш же болбосо ошол убактылуу тынчтыкты орнотуу суроолору азыр биринчи орунда турат дүйнөлүк дипломатиянын. Негизи бүгүнкү күнү ар кайсы баягы саясий ишмерлер өзүнүн сөздөрүн айтып жатат. Анын тегерегинде Орусия менен Америка Штаттарынын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп жатат, консультациялар болуп жатат. Орусиянын лидери да чыгып өзүнүн сөздөрүн, пикирлерин айтып атат. Трамп да өзүнүн баягы аябай дүйнө жүзүн тетиретчү жана таң калтырчу, кичине баягы жинин келтирчү сөздөрүн да көп айтып атат. Сырткарда Украинанын да өзүнүн позициялары айтылып жатат. Бүгүнкү күнү Штаттардагы саясатчылар кичине тынчый баштады. Мурун айтчу эле, Украина ошо Трамптын сөзүнөн негиз кылып 500 миллиард доллар Америка Штаттарына карыз деп, негизи ошо акча аны кайтарыш керек деп, 300 миллиард доллар жардам берилди деп, кээ учурда 200 миллиард доллар жардам берилди деп. Ошол жерден анан ошо Зеленский дагы коргоно баштады, айта баштады, жок, ошо 100 миллиард доллар грант катары келмек. Ошо бүт Украина алган акча бул ленд-лиз, бул грант деп айтты да. Ошон үчүн биздики эч кандай милдеттеме жок аны кайтарууга деп айткан. Буга чейин эгерде сиздер мени 2 жыл мурда көрсөңүздөр, байкасаңыздар керек, ошондо көп учурунда алдын ала алкы контракттарды Vanguard жана BlackRock деген компаниялар менен Киевте Зеленский кол коюп аткан. Акырындап бул деген дүйнө жүзүндөгү эң ири тез өсүп кеткен, 30 жылдын ичинде дүйнө жүзүнүн жарымына чейин ошо дүйнө жүзүндөгү кандай мүлк болбосун, кандай баягы ошо кен болбосун же болбосо бизнес болбосун, ошолордун фонддорун, активтерин башкарып калган ушундай бир 3 компания бар. Анын экөөсү аябай баягы бүт дүйнө жүзү боюнча белгилүү болуп калды. Бул деген Vanguard жана BlackRock. Ошондой нерселер болуп жаткан мурун. Азыр болсо Зеленский айтты, жок, мен деген азыр келишимге кол койбойм дейт. Трамп сунуш берген, Трамп келишим сунуш берген. Келишим боюнча Украинанын бүт сейрекездешүүчү металлдарын Америка Штаттары алмак. Америка Штаттарына таандык болуп калмак жана эксклюзивдүү ошо укуктар аны иштетүүгө. Украинанын өкмөтү айтуусу боюнча 15 триллионго бааланган литий жана башка сейрекездешүүчү металлдар Америка Кошмо Штаттарынын ишкерлеринин кармагына жана өкмөтүнүн кармагына өтмөк. Бирок акыркы убакта ошо Зеленскийди Орусия менен сүйлөшүүлөргө эр-риядка чакырбай койгондон кийин Зеленский баш тарткан. Кийин дагы жакында 2-3 күн мурда айткан, Украинанын келечегин сатпайм. Мен деген ошо биздин балдарыбыз жана ошол балдарыбыздын балдары, неберелерибиз төлөй турчу карызды, 10 муун төлөй турчу карызды Украинанын мойнуна элгим келбейт деп айтып чыкты да бир маалда. Бирок ошо менен бирге кайра Америка Штаттары дипломаттары Украина менен алышып, кайра жаңы келишимди түзө башташты. Ал жаңы келишим боюнча алар башкача сөз айта башташты. Бизге дейт, силер карыз деп жаздырбайбыз дейт. Биз силерди бизге кепилдик берет деп жаздырабыз дейт. Биз деген ошо кийинки ошо Украина ушул гендерден ала турчу акчаны фондко топтойт. Ал фонд ошол акчаны башкарат жана ошо Украинаны кайра калыбына келтирүүдө жана кендерин иштетүүдө Америкалык Кошмо Штаттарынын ишкерлери биринчилик, эксклюзивдүү мындай кандайдыр укуктарды алат. Калган инвесторлорго караганда, Европа же Кытай инвесторлоруна караганда биринчилик укугуна ээ болушат да. Ошондо алар ошол гендерди иштешет, алар талкаланган Украинаны кайра курат, алар Украинада курган жаңы батирлерди, үйлөрдү сатат элге жана ошо Украинадагы чоң активтерди башкарат. Ушундай кепилдиктерди берсе, анда Америка Штаттарынын кармагынын астынан Америка Кошмо Штаттарынын ошол ишкерлери ушул активтерди башкарып туруп, андан киреше алып туруп, анан ага акча сала турчу башка өлкөлөрдүн инвесторлоруна өзү аркылуу баягы кандайдыр бир субконтракт аркылуу ушундай мындай ал ишке иштетүүнүн мүмкүнчүлүгүн ачып бермекчи да. Ошондой келишимди кайра түзүштү. Азыркы маалда келишим кичине жумушак
жумшагыраак болду деп эсептесе болот. Анан ушундай жумшартылган келишим менен кайра Америка ошо Трамп кайра Зеленскийди чакырып атат. Жакында эле Трамп айтып чыкты, бүгүн эле Зеленский келет деп 5-күнү келе калат. 5-күнү келсе мен анан мен жолукканга каршы эмесмин. Жаңы эки тарап тең ушундай кандайдыр бир макулдашылган келишимге кол коелу. Кол койсок, бул деген Америка мисалы үчүн евро биримдик Украинага жардам бергенде көп акчасын ошо 100 миллиард еврога чейин карыз катары каттаптыр дейт. Америка Штаттары ушул жерден анан өз кызыкчылыктарын жоготту дейт. Америка Штаттары дагы ал берген акчалардын баарын карыз катары каттатыш керек. Ошол келишим менен бүт берилген ошо согушка акча карыз катары катталат деп айтып чыкты Трамп. Бирок ошо Трамп дагы айтып атат, ошо согушту токтотуш керек. Күн сайын миңдеген адамдар өлүп атат, жаш адамдар, сулуу адамдар өлүп атат. Ошонун баарын токтотуш керек деген сөздөрдү айтты. Бирок баягы дүйнөлүк серепчилер ошо кичине аябай наразы да. Трамп менен барып дагы ошо Макрон жолукту. Макрон жолукканда баары ойлошкон, ошо Макрон Европанын биртиктүү кандайдыр бир ынтымагынын белгиси болуп, бүт Европанын башын бириктирип, ошо Трамп менен сүйлөшөт деп. Бирок Трамп сүйлөшкөндө, мисалы үчүн ошо бүттүрдү, Макрон менен да кыска сүйлөштү. Макрон менен сүйлөшкөндө анын кебетеси ошо Макрондун баягы кайра эле суранып келген адамдыкындай болуп калды да. Ошол нерсени серепчилер айтат. Биртиктүү Европа эмес, кандайдыр бир ушундай баягы суранган, жалынган, жалбыраган Европа, жалдыраган Европадай болуп көрүнүп атат дейт. Баары бир евро биримдиктин дагы ичиндеги ынтымак, лидерлик жок болуп атат, жетишпей атат дейт. Ынтымактуулук, лидерликтин кандайдыр бир деми сезилбей атат деп серепчилер айтып атат да. Европа биримдиги ушул өтө чаржайт болуп кетиптир, чачырап кетиптир. Биримдигинде ынтымак бир аз ушул көрүнбөй жатат деп ушул серепчилер жазып айтып баштады, ушундай пикир менен бөлүшүп атышат. Ал эми Америка Штаттарына кайра мындай алдын алкы Украинадан аша турчу ошо сунуш берген катары ошо Орусиянын президенти дагы Владимир Путин айтты, ошо Украинадагы биз Донбассты бергенге даярбыз дейт. Ошо биз басып алган деген эмес, баягы Орусиянын карамагына өткөн конституциялык мыйзам боюнча Орусиянын территориясы деп эсептелинген Донбасстагы серик кездешүүчү металлдарды, литийдин 70%-ын биз ошол көзөмөлдөйбүз. Орусияда ошондой литий көп дейт. Орусияда ошондой серик кездешүүчү металлдар көп дейт. Биздин да серик кездешүүчү металлдар Украинаныкына караганда аябай бай дейт. Аны ошону биз деген Трампка сунуш бермекчибиз. Эмнеге жок? Трамп эгерде чын эле баягы серик кездешүүчү металлдарды издесе, анда биз менен келишим түзсүн, Орусиядан алсын деп айта баштады да. Мунун баарын уккандар, кээ серепчилер айта баштады, кандайча деп. Негизи бизде НАТО бизге душман эмес беле деп. Ошо Орусиянын серепчилери айтып атат да, НАТО менен биз согушуп атпадык беле, НАТОга каршы чыгып атпадык. Азыр кайра НАТОга барып жалынабызбы, биздин серик кездешүүчү металлдарды сатып ал деп. Ушундай да сөздөр айтыла баштады. Бирок баягы негизи Орусиянын эгерде пропаганда каналдарын караса, аякта ошо маанай улам алмашып атат. Бири отуруп баягы Трампты өлтүрүш керек, Америка Штаттарын ошо радиоактивдүү чаңга айлантыш керек, сапырып салыш керек, гүлүн деп салып атат. Бир туруп кайра Трамп биздин киши, Америка Штаттары менен дайыма биздин дос. Азыр Америка Штаттары менен достошобуз, кайра келишимдер түзөбүз, серик кездешүүчү металлдарын бүт Америкага сатабыз. Биз деген ушундай түбөлүк өнөктөшпүз деп кайра айтып башташат. Эртеси күнү кайра жок, Америка Штаттарын кайра гүлүн сапырып салабыз, ушу толугу менен ядердик сокку кылабыз, ушу жок кылабыз, Трампты өрттөш керек. Мун кайра ушул риторика өзгөрүп кетет. Кайра ушул Америка Штаттарынан өтөр дос жок, бизде НАТО мененбиз, бизден кайра ушул бизнес жасашыбыз керек, америкалык компаниялар Орусияга келиш керек, кучагыбыз ачык деп. Ушундай эле күндө эгерде карасаңыздар, эгерде кичине мындай критикалык ой жүгүртүү менен пропаганда каналдарын тиги Американыкында, Орусияныкына карасаңыздар, ушул Орусиянын каналдарында ушундай болуп атат да, кичине настроение улам өзгөрүп атат Америка Штаттарына караганда. Ошол абал ушундай, согуш дагы эле уланып атат, аябай көп адамдар өлүп атат. Баягы эле Украинада Купянск, Лиман, Авдеевка, ушу Маринка деген жерлеринде Орусиянын аскерлери алдыга жылып атат. Украинанын аскерлери аябай катуу тиштенип атат. Көп кишини өлтүрүп атат Орусиянын аскерлеринен. Бирок баары артка жылып атат да, артка качкан сыйт.
Анан Орусия аскерлеринин мобилизациясы, кошумча мобилизациясы өттү. Кээ бир серепчилер айтып атат, Орусия аябай баягы жабыркады деп, аякта аскер күчтөр азайып атат, басым күчөп атат Орусияга деп. Башкалар айтып атат, бүгүнкү күнү ошол Орусия иштеткен, колдонгон ресурстун көлөмү абдан аз. Дагы бир топ ресурсту алайт деп атышат. Эми Украинага караганда чоңураак, ошого ишенсе болот. Негизи Украинада азыр толук мобилизациялык иштер болуп атат. Ошо бүт баягы согушка милдеттүүлөрдү кармап, издеп, аябай катуу чара көрүп качкандарга ушундай кандайдыр бир коом кайнап атат да. Украинада дагы Зеленский да жакында айтып чыкты. Эгерде мен деген силерди Америкага айткандай болуп атат да. Эгерде ошо бүт кептин баары мен болсо, мен бийликтен кетейин дейт. Мен өзүмдүн бийликке карманбайм дейт. Мен бир гана Украина үчүн кызмат кылам. Мен деген ошо мен бийликтен кетишимди НАТОга алмаштырганга даярмын дейт. Эгер Украинаны НАТОга алсаңар, анда мен бийликтен кетейин, азыр эле кетем дейт. Эгер ошондой келишимге кол койсоңор деп айта баштады да ал дагы. Бирок айтуусу бир аз кызыктай болду. Мындай кичине баягы 100% катуу сөздөй болгон эмес. Бул кичине баягы куулук болгондой сезилди. Анткени эгерде чын эле кетем десе, ошо сөздү айтпай эле койсо болот эле да, НАТОга алмаштырам деп бийликти. Анткени Украинанын мындан эле өзүнүн мыйзамы бар, конституциясына жазылган, согуш кезинде шайлоо өткөзүлбөйт деп. Ошону менен эле ошону жакшы түшүндүрүп эле жүрө бериш керек болчу да. Албетте, мисалы үчүн Британияда да ошондой болгон. Германия менен согушканда Британияда шайлоо токтотулган. Жана ошо шайлоо кайра согушта мындай тыныгуу болгондо өткөрүлгөн да Британияда. Ошону эле мисал кылып кетирсе болот эле да ошол украиндиктер. Энергетикалык абалы дагы начар, энергетиканын баары жарылып атат, күйүп атат, кыйрап атат Украинада. Ошон үчүн азырынча ошо абал оор Украинаныкы дагы эле. Тынчтык келишимин баары күтүп атышат. Орусия менен Украина бири-биринин ресурстарын ошо Украина келишимден баш тартмыш болсо, Орусия кайра ошол жаңы келишимди түзүп, ошол Донбассты Америка Коңшу Штаттарына бергени жатат жыйынтыкта. Трамп ушунун баарына карап, өзүн баягы бизнесмен катары сезип атат да. Мен жакшы бир мындай бизнес кылып атам дегендей ушундай болуп атат. Ошо оюңар кандай? Азырынча эч кандай чекит жок, ошо процесс эле болуп атат. Азырынча эч кандай мындай корутунду да чыгарыш кыйын. Комментарийлерге жазып койгула. Ушул QR код аркылуу бизнес курс, баягы бизнес пландоо окуу боюнча бар YouTube курс. Аны окусаңыздар болот, катталсаңыздар болот. Кат келет эмне кылыш керек экен. Анан албетте каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.